Ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын өлүмү боюнча Оштодагы тынчтык митинг өттү. Анда катышуучулар милициянын кайдыгер мамилесин сындап, жапайы мамилеге чек коюу талабын коюшту. Айзаданын өлүмүнө кайдыгер карабагандар бүгүн Ош шаардык милициясынын имаратына чогулуп митинг уюштурушуда. Алардын талабы ала качууга бөгөт коюу жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы туруу боюнча буга чейин милиция кызматкерлери кандай иш-аракеттерди жасады, анын отчетун угууну талап кылышууда. Ала качуу бул кылмыш. Ала качуу салт эмес. Ала качуу салт эмес. Ала качуунун аягы өлүм менен аяктаган окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Митингдин катышуучулары Айзада жашагысы келген деген лозунг менен чыгышкан. Ала качуу коомго сиңген адат болгону менен ага карата жазылган мыйзам азыркыга чейин өз жемишин берген жок дешет. Анткени мындай аракет адам мурдоого тете каралса да, соттон акталып жазасыз жүргөндүн арты ушул жагдайга кептеди. Биздин Айзада деген кыздын өлүмү боюнча биз реакция жасоо үчүн чыктык. Бул бизге чыгып аткан, ЖМКга чыгып аткан, бизге ачыкка чыгып аткан маалыматтар да. Анан кийин бул ачыкка чыкпай артта калып кеткен маалыматтардын толтура деп айтсак болот. Мен мисалы ушул бүгүн чыккан себеби кечеги болгон окуя Айзада дагы бир карындашыбыз көз жумуп калды ушул эркектердин кайдыгерлигинен да. Эркектерибиз туура эмес тарбия алып, туура эмес жактан кандайдыр биздин салтыбызга, кыргыздын салтына эч мындай дал келбей турган кандайдыр баалуктарды баш мыйзам кылып алып, ушул аялзатты басмырлоо көбөйүп атат акыркы жылдарычы. Мыйзам боюнча ала качуу кылмыш деп белгиленип, 7 жылдан 10 жылга чейин жаза чарасы каралган. Бирок иш жүзүндө ичара келишип алып, соттук жоопкерчиликтен кутулат деп кол кушурган кызматтар олуттуу чараны деле четте калтырышкан. Алып качкан кыздар алып качкан жок, өз макулдугумду бердим, кыздын макулдугу бар үчүн гана ошо менен жабылып кетет. Бирок сотко жеткенде дагы баягы тергөөнүн узак чозулушу же болбосо далилдердин жоктугу ошентип атып эле иш бурмаланып, созулуп, эскирип жокко чыгып кетет да. Кыздарды кырк үйдөн тыюу дегени менен эркек балдарга карата коомго жат көрүнүшкө баруу тарбиясы артта калган. Ата-энелер көпчүлүк учурда кыздарды чектеп, балдарга карата колдоону күчөткөн тарбия күчөндү. Ала качууга шык берип, баласын ишенимге киргизгендин таасиринин арты өлүмгө жеткирип жатканын айтышат. Мыйзам жазган адам эмес. Ошол Айлапа өзү деле баш ийбейт да мыйзамгачы. Качырып келсе, Айлапа да чыгат дагы, эжелер, энелер чыгат дагы. Ай биз деле ошентип келгенбиз, келе бер, отура бер. Үйдө ата-энеси деле эме кылат да, эжейлери деле, мугалимдер деле, коомчулук көчөдө өтүп бараткандар деле ошол сага тийиштеби, демек сен күнөөлүүсүн дейт. Маселе жогорку кеңеште да каралып, депутаттар Ички иштер министрлигинин жооптуу кызматтарынын отставкасын талап кылышты. Кыздын дайынсыз жоголуусуна кайдыгер караган милиция кызматынын шалакылыгы деп сыпатталып, айрым депутаттар ала качуу мыйзамын катаалдаштырууну сунуштады. Эл өкүлү Айсулуу Мамашева чиновниктин кызы болбогон үчүн каза болгонун айтты. К сожалению, Айзада не дочка какого-нибудь высокопоставленного чиновника. К сожалению, Айзада обычная девочка. И мне очень жаль, что вот такие вопросы вы, в первую очередь, не поднимаете. Мне очень жаль, что опять это приходится делать, к сожалению, неравнодушным женщинам, неравнодушным мужчинам. И мне очень жаль, что Айзада не оказалась дочерью какого-нибудь чиновника. Коомду ордунан ойготкон окуя кезегинде талкууланып, унутта калбашы керек дешет. Ала качуунун курмандыгы коомчулукта жат эмес. Буга чейинки Бурулайдын окуясы учурунда коомду сестенткени менен акырындык менен эстен чыккан болуучу. Ким ала качты, ал керт башы менен жооп бериш керек. Ал тиги кыздын эркине каршы ата-энеси, өзүнүн ата-энеси же болбосо жеңелери, же болбосо тууган уругу, же тиги качырып барганда үйүнөн чыгарбаган апалары бардыгынын жоопкерчилигин караш керек да. Жооп мыйзам менен буубаса, бул токтобой кете берет. Өлүм менен аяктаган өтө аянычтуу окуя. Бул билинип калган. Бирок билинбеген канча тагдырлар талкаланып жатат. Урдалып анан киши колдуу болуп каза болгон Айзаданын өлүмү мындан кийинки тиешелүү кызматтардын иштөөсүн күчөтүү керек дешет. Эгерде дагы катаал жаза, олуттуу аракет болбосо, мындай кыздардын кыйылган тагдырлары көпкө уланышы ыктымал. Ош шаарында ала качуу боюнча 5 факты катталса, 3 учур өз ара келишүү менен чечилсе, экөө гана сотко ашырылган. Өлкө боюнча 5 жылда 900гө жакын арыз түшсө, анын 168-не гана кылмыш иши ачылган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.